2022 жылы сентябрь-октябрь айларында мага акцияверка беришип, партнер KG менен менин ортомдо акцияверка түзүлүп, көрсөңүздөр болот. 2 миллион 300 сом партнер KG мага карыз болот. Ошол карызды Бабанов лично мен сага мына служебный машинаны өткөрүп берем деп 2 миллион 300 сомго баалап, Toyota Prado автомашинасын сатып алуу жөнүндө келишим түзөбүз 2 миллион 300 сомго. Түзүлүп, ал машинаны оформление кылабыз деп атканда, кайрадан Бабанов кол берип, болду бакыт мына сенин машинаң деп өткөзүп бергенден кийин, кайрадан оюн өзгөртүп, через некоторое время служба безопасности сотрудниктери мага келип коркутуп баштайт. Машинаны кайтарып бер дейт. Мен эмнеге кайтарып берем? Мен буну сатып алдым. Партнер KG мага 2 миллион 300 миң сом карыз болгон себебинен мына келишим турат. Мен сатып алдым десем, мы ничего не знаем. По-хорошему келип, машинаны өткөзүп берип кой деп, үйгө чейин келип коркутуп кетишкен. Жана андан сырткары жолдо кетип атканда алдыман тосуп, машинаны өткөзүп бер деп, аябай коркутуу жолдор менен начальник службы безопасности Субаналиев менен байланышып, кой деп, мени коркутуу жолдор менен бывшие сотрудники МВД ГКМБ деп мага удостоверенияларын көрсөтүп, коркутуу жолдор менен мени ушул автомашинаны тартып алган. Автомашинаны кантип коркутуу жолдор менен тартып алгандыгы жөнүндө видеодо көрсөңүздөр болот. Ушул видеодо мен үйүм алдыма келип күтүп отурушкан 4-5 күн. Мен машинаны айдап чыгып кетип атканда, алдыман машинасы менен тосуп чыгышып, мен алдыма келип, сен эмнеге бизге баш ийбей жатасың, по-хорошему болбосо, по-плохому кылабыз керек болсо деп коркутуп атып, мен аргасыздан ошол машинаны өткөзүп берүүгө аргасыз болдум. Бирок бүгүнкү күнгө чейин партнер KG 2 миллион 300 миң сом карызы турат. Ал акча боюнча сотко да бердим. Сот экинчи жолу кайтарып берди. Карабастан, определение кылып. Азыр дагы бердим. Дагы эмне болот? Түшүнбөйм. Себеби сотко кайрылсаң, именно Бабановдун адвокаттары кантип соттор менен сүйлөшүп алат, кантип эмне кылып алат? Өзүңүздөр деле ойлосоңуздар болот.